Алмаз Замирбекович, келген үчүн чоң рахмат. Сиз жакшы билесиз, мен парламентте айтып келгем, сөз боюнча айтсак, бул 2020 жылдан баштап жаңы бажы тарифин кирүү боюнча, анан кийин техникалык регламент негизинде жаңы талаптар коюлуп атат. Бул маркировка боюнча жана башка талаптарды аны сиз жакшы билсеңиз керек. Анан кийин Казакстан менен чек арада болуп аткан окуя боюнча дагы аз биз маалымат каражаттарын угуп атабыз. Ошо электронный пломба деген сөздү айтып атышат. Анан кийин ушул оор жүктөгү автоунаалар абдан мындай пробка болуп, тыгындар болуп, ишкерлерге кыйынчылыктар болуп атат. Ошого сиз Казакстанда болгон чек арадагы маселе боюнча түшүндүрүп берсеңиз. Чынында Казакстан менен бизде жаңы эле бул 2020 жылы бул кырдаал түзүлүп калган жок. Тилекке каршы мындай көрүнүштөр бир нече убакыттан бери болуп келатат. Биз буну ар кайсы деңгээлде көтөрүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө президент менен премьер-министрлердин деңгээлинде бул маселе талкууланып жүрөт. Бүгүнкү күндө кырдаал боюнча айта кетсем, бир нече машина бүгүнкү күндө 55 машина топтолуп калды, чоң жүк ташуучу унаалар. 2 күн мурун бул сан 150-нү түзгөн. Бул көбүнчөсү бул машиналар Кытайдан келип тигүүчү, жеңил өнөр жай, бут кийим ташыган унаалар. Биздин продукциябыз, айыл чарба продукциясы жана бизден өндүрүлүп чыккан продукциялар өтүп атат. Бүгүнкү күндө айта кетчи нерсе бул Казакстан тарабынан күчөтүлгөн көзөмөл, бул Евразиялык экономикалык нормаларына жатпаган нерселер. Казакстан тарабынан болгон дооматы булар айтып атат, Кыргызстандын чыккан жүктөр баалары төмөндөтүлүп, Орусияга алып барылат деп туруп, Казакстанда калып калып атат. Биз деген салыкты ошонун кесепетинен салык жоготуп атабыз, биздин бюджет ошону жоготуп атат деп экспорттук контролду коюп, жалпысынан ошондой көзөмөл күчөп атат да. Сиз айтып калдыңыз, бут кийим, алкоголь, тамаки продукциясы. Ушул биздин компаниялар, биздин ишкерлер ушул маркировка жөнүндө маалыматтары, процедуралары кандай, маркировканы кандай кылыш керек экен, маалыматтар бар экен, даяр экен алар? Биз деген атайын 2 чоң жыйын өткөздүк. Тиешелүү тармактагы жыйындар болду. Ошол тамаки боюнча ким тамаки менен заниматься эткен компанияларды чакырып түшүндүрүп бердик. Алар деген даяр, бул пилотко катышуу. Бүгүнкү күндө бизде эми көбүнчөсү тамакинин көбүнчөсү импорт болот. Алар уже азыр бизге, биздин базарыбызга киргизиш үчүн маркировка менен киргизиш керек да. Туура. Бизде эми азыр ошо пилот режиминде өтсө, булар деген бул компаниялар өзүнүн ошол чыгып аткан заводдоруна ошондо маркировка механизмдерин киргизгенге даяр болуп атат. Маркировкасыз Россия, Казакстан, Белоруссия, Армения мамлекеттерине бара албайт да товар. Ошого биздин бул жерде ишкерлер маркировка кылганын аракет жасайт дагы, ошондон кийин көмүскө экономикадан чыгат. Аягында айтып коет элем, ошо биринчи сиздер азыр ЕАЭПтин талабына кирбеген талаптарды киргизип атат. Ошол алдын алуу дагы сезиш керек, алдын алуу билип туруш керек, алдын алуу айтып туруш керек, маалыматтарды жеткизип туруш керек деген ойдомун. Экинчиси, Кыргызстан боюнча кеңири маалымат жайылтсаңар. 2020 жылдан баштап маркировка киргизилип атат. Анан кийин биздин ишкерлер ушу маркировканы биз билбей калдык, эмне үчүн бизге айтпадыңар, эмне үчүн бизге дайындабадыңар, үйрөтпөдүңөр деген абдан суроолор көп болот да. Үчүнчүсү ошол биздин ЕАЭСтеги турган мамлекеттен келген товарлардын
импорт товарлардын ушул салыгын күчөтүш керек деген ойдомун да. Бактыркеш, сунуштарыңызга чоң рахмат. Сөзсүз түрдө мунун баарын иштеп чыгып, өкмөт башчысына жеткизем.